Сыймык Жапыкеевдин абалы оор. Финполдун жетекчиси Сыймык Жапыкеев уруп жатат. Бул тууралуу чоң казатчы Фазил Турсунов өзүнүн Facebook баракчасына жазып чыкты. Сыймык Жапыкеевден кабар алган үйүнө бардык, батыраак жакшы болуп кетиңиз. Сиз чындап мамлекет үчүн, эл үчүн күйүп бышкан адамсыз. Сыймык Жапыкеевдин 3 күндөн бери кан диабетинин басымы көтөрүлүп жатат. Ошондуктан келгиле баарыбыз биргеликте дуа кылалы деп билдирген ал. Булак Назар News KG. Мамлекет башчы Кыргызстанга тышкы күчтөрдүн канчалык күчтүү таасири болбосун бийлик биринчи кезекте өзүнүн каталарынан улам кыйрай турганын айтты. Экс-президент Сооронбай Жээнбеков коомчулуктун талаптарынан алыс болуп, өз дүйнөсү менен жашап калган. Бул туурасында президент Садыр Жапаров Российская газета гезитине берген маегинде билдирди. Журналист Жапаровдун элдик толкундоолор менен бийликке келгенин эске салып, акыркы жылдары бийликти алмаштыруунун юридикалык эмес механизми Кыргызстанда кадимки көнүмүшкө айланганын айтты. Ал эмне үчүн мындай болуп жатканына кызыккан. Мамлекет башчы бардык өлкөлөр ушул сыяктуу тарыхый сыноолордон өтүшөрүн, андан башка өзгөчө учурлар дээрлик жок эсегенин билдирген. Мен Кыргызстандын эли өтө жигердүү жана мобилдүү эл экенин кошумчалай кетейин. Жаратылышынан эле ар дайым көчүп конуп жүргөн көптөгөн уруулардан куралган эркиндикти сүйгөн элбиз. Андыктан биздин мамлекетте бийликти узурпациялоо аракетинин баары ийгиликсиз аяктай. Ошондой эле геосаясий жактан өтө ыңгайлуу жайгашкан өлкөбүзгө көзөмөл кылууга кызыктар тышкы күчтөр дагы маанилүү роль ойной тургандыгын белгилеп кетейин, деди Жапаров. Бирок ал тышкы күчтөрдүн канчалык күчтүү таасири болбосун, тигил же бул биринчи кезекте өзүнүн каталарынан улам кыйрай турганын белгилеп, Жээнбеков эмнеден жазганын айткан. Президент Сооронбай Жээнбеков чыныгы турмуштан, коомчулуктун коюп жаткан талаптарынан алыс болуп, өз дүйнөсү менен эле жашап калган. Ошондон улам башынан эле элдин кыжырын келтирген, туура эмес чечимдерди кабыл алган. Кыскасы, революциялардын себептери көп. Эгерде андай себептер болуп жатса, анда бул коомдо демократиялык өзгөрүүлөр болушу, коомдук саясий системанын өзгөрүшү зарыл экендигин жана социалдык экономикалык жактан жетишкендиктерге муктаж экендигинин белгиси, деди президент. Ошондой эле ал учурда кырдаалда мамлекетти татыктуу алып чыгып кетүү милдеттүү турганын кошумчалаган. Надира Нарматова, Райымбек Матраимов 2 миллиард сомду элди жана Садыр Жапаровду колдоо катары төктү. Мындай пикирди Жогорку кеңештин мурдагы депутаты, саясатчы Надира Нарматова Назар News маалымат агенттигине билдирди. Райымбек Матраимов орун басар болуп турганда, ал өз алдынча эч кандай коррупциялык иштерди жасай албайт болчу. Эгер ал мамлекеттин казынасына кол салып акчаны уурдап жатса, ошол учурда УКМК же башка тиешелүү органдар эмнеге текшерип чара көрүшкөн жок? Мисалы, ошол убактагы Матраимовдун жетекчиси Кубанычбек Кулматов, президент Алмазбек Атамбаев каякты карап турду. Бир адам эч нерсе кыла албайт, ал катардагы эле бир кызматкер. Бул жөн гана каралоо же саясий күчтөрдүн кызыкчылыгы десем болот. Атамбаев Матраимов менен 7 жыл иштешкен. Эгер Райымбек Матраимов уру болсо, коррупционер болуп мамлекеттин казынасынын каражат алса, эмнеге кылмыш ишин козгобой жүрдү? Эмнеге аны өстүрүп чоң кызматка көтөрдү? Атамбаев облустук жетекчиден республикалык жетекчиге алып келген Райымбек Матраимов 2017 жылдан бери бажы кызматында иштебейт. Бирок ал жерде деле азыркыга чейин коррупция болууда. Буга Райымбек Матраимовдун тиешеси жок. Кубанычбек Кулматов же башка бажыдагы жетекчилер эмнеге жемкорлук боюнча суракка алынбайт? Азыр ага мамлекетке акча төктүрүп кайра камап салышты. Ал жигиттик кылып баарынын артын жаап мамлекетке акчаны чогултуп төгүп берди. Актыгымды далилдейм деп качпай көгөрүп отурат. Реалдуу жашоодо калыстык жок болуп жатат, бизди ушул өкүндүрөт. Андыктан акыйкат чечим болуп, Матраимов боюнча бейөкмөт уюмдар бир максат коюп алышкан. Алар Матраимовдун сүрөтүн көтөрүп чыгып алып, кыйкырып жатып элдин мээсине сиңирип коюш. Булардын бузукулугунан канчалаган кыйын кадрлары салсызданды. Жаңы президент шайланса дагы бул тема токтобой. Али Токтакунов сыяктуу адамдар, Сапар Исаковдой болгон мамлекеттин бюджетинен акча уурдагандарды айтып чыгышпайт. Азаттык, Ош окуясы, Дача суу жана башка көп иштерди ачыкта биликтесин. Тапкандары Райымбек эле болуп калды. Элде эле бир адамга асылгандан тажап бүттү. Матраимов сыяктуу бай адамдар өлкөнүн 7 дубанында бар. Алардын байлыгын дагы анализдеп көрүшсүн. Мамлекеттин казынасына кол салган эмес, ал кыйын жигит экен. Өз алдынча бизнес кылып, анын жолдорун өздөштүргөн. Ошол тапкан акчасын өзү эле жеп ичип алган жок, аны карапайым калк менен бөлүштү. Райымбек Матраимов мамлекет кылбаган иштерди жасап, элге жардам берген. Мына бир факты жок, мамлекетке, элге жардам катары Садыр Жапаровду колдоп бюджетке 2 миллиард сомду төктү. Бул чоң эрдик. Буга эл дагы, азыркы бийлик жана укук коргоо органдары дагы баа бериш керек, деди саясатчы.
Өлкө башчы Садыр Жапаров кумтөрдү текшерүүгө бара турган комиссияда Акылбек Жапаров эмнеге бара жатканын түшүндүрдү. Өлкө башчы Садыр Жапаров кумтөргө бара турчу мамлекеттик комиссияга көзөмөл күчтүү болот деп ал социалдык тармак аркылуу билдирди. Кумтөрдү Акылбек Жапаров текшерет экен, карышкырга кой кайтартыпсыңар деп сындаган билдирүүлөр көп келе баштады. Урматтуу кыргызстандыктар, Кытай реформатору Ден Сяопин кара мышыкпы, ак мышыкпы чычкан алса болду деп айткан. Анын сыңарында ким текшерсе да айырмасы жок, Кыргыз өлкөсүнө пайдалуу жыйынтык менен келсе болду. Көзөмөл күчтүү болот деп жазылат маалыматта. Булак super.kg. Садыр Жапаров: жубайым орус тилинде эркин сүйлөйт, бирок үйдө салттуу түрдө кыргыз тилинде сүйлөшөбүз. Жубайым биздин өлкөнүн көптөгөн жарандары сыяктуу эле орус тилинде эркин сүйлөйт, бирок үй бүлөбүз менен салттуу түрдө эне тилибизде кыргыз тилинде сүйлөшөбүз. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров Орусияга болгон биринчи чет өлкөлүк иш сапарынын алкагында Российская газетага интервью берип жаткан учурунда айтты. Өлкө башчысына журналист президенттин жубайы Айгүл Жапарова орус тилин билер билбестиги тууралуу жана үйдө кайсы тилде сүйлөшүү тууралуу боюнча төмөнкүдөй суроо узаткан. Орусия сиздин улуттун кызыкчылыгын көздөгөн лидер катары кадыр баркка ээ болгонуңузга карабастан, премьердин милдетин аткарууга бир убакта орус талапкерди дайындаганыңызга өлкөгө Москвадан орус тили мугалимдерин жиберүүсүн суранып, орус тилинин расмий тил статусун сактап калууну жактап жатканыңызга көңүл бурду. Сиздин жубайыңыз орус тилин билеби жана үйдө кайсы тилде сүйлөшөсүздөр? Баарынан мурда мен төмөндөгүлөргө токтоло кетейин. Сиздер билгендей, Кыргыз өлкөсүнүн конституциясында жана мыйзамдарында орус тилинин статусун расмий бекиткен мурдагы Советтер Союзунун курамында бир нече өлкөлөрдүн бири. Орус тили Кыргыз өлкөсүнүн жашоо турмушунун бардык тармактарында, медиа чөйрөсүндө, билим берүү системасында, саламаттыкты сактоодо жана өлкөнүн маданий турмушунда колдонулат. Кыргыз үчүн орус тили биринчи кезекте орус маданиятынын казынасына, Орусиянын илимий-техникалык жетишкендиктерине жетүүнүн ачкычы. Ошондой эле улуттар аралык баарлашуу жана биздин өлкөлөр менен элибиздин маданияты, тарыхы, када салттары менен таанышуу мүмкүнчүлүгүн берет. Кыргыз Республикасы менен Орусия Федерациясынын ортосундагы орус тилин үйрөнүүгө багытталган маданий гуманитардык кызматташуунун алкагында мектеп мугалимдери жана жогорку окуу жайлардагы окутуучулары үчүн маалымат технологияларын колдонуп, стажировкаларды уюштуруу, Кыргыз Республикасында эл аралык агартуучулук экспедицияларын өткөрүү жолу менен орус маданияты, адабияты жана Орусиянын билим берүүсү менен таанышуу жана Кыргыз Республикасынын өкүлдөрүнүн орус классикалык адабиятынын окурмандарына эл аралык сынактарга катышуу боюнча долбоорлор бар. Ош шаарында Ломоносов атындагы Москва мамлекеттик университетинин филиалын ачуу маселеси жана башка иш-чаралар каралууда. Мындан тышкары Кыргыз өлкөсү менен Орусиянын ортосунда Орусиянын педагогикалык кызматкерлеринин ишмердүүлүгүн Кыргыз өлкөсүнүн жалпы билим берүү уюмдарында ишке ашыруу боюнча гуманитардык долбоор ишке ашырылууда. 2020-21 окуу жылына карата ушул гуманитардык долбоордун алкагында Орусиядан келген 30 мугалим Ош шаарынын билим берүү уюмдарында иштеп жатышат. Учурда жооптуу мекемелер тарабынан Орусиядан өлкөнүн аймактарына жибериле турган педагогдордун санын көбөйтүү маселеси каралууда. Жогоруда айтылгандардын бардыгы биздин мамлекетте орус тилин өнүктүрүүгө чоң көңүл бурулгандыгын тастыктайт. Ушул өңүттөн алганда биздин мамлекетке туруктуу жашаган орус тилдүү калктын руханий жана социалдык муктаждыктарын толук канактандырышы үчүн орус тилинин статусун сактап калуу багытын уланта берет деп ишендиргим келет. Эгерде менин жубайым жөнүндө айта турган болсок, ал биздин өлкөнүн көптөгөн жарандары сыяктуу эле орус тилинде эркин сүйлөйт, бирок үй бүлөбүз менен салттуу түрдө эне тилибизди кыргыз тилинде сүйлөшөбүз. Президенттик аппарат мамлекет башчы Садыр Жапаровдун Орусияга жасаган 2 күндүк иш сапарынан жыйынтыктары тууралуу соңку маалыматтарды берди. Мындан сырткары эки өлкө ортосунда аскердик коргоонуудагы кызматташтыкты улантуу алкагында Орусия С-300 үлгүсүндөгү зениттик ракеталык комплекстерди жана пилотсуз учактарды берет. Бирок Москва качан жана канча курал берери так айтылган жок. С-300 комплекси стратегиялык жайларды, аскердик базаларды жана аба чабуулдарынан сактануучу түйүндөрдү коргоого ылайыкталган система. Ал баллистикалык жана аэродинамикалык соккуну жок кылууга жөндөмдүү. Кремль кезинде С-300 жана С-400 зениттик ракеталык комплекстерин Туркия, Казакстан, Сирия сыяктуу өлкөлөргө дагы берген. Президент Жапаров 24 февралда Орусиянын президенти Владимир Путин менен кийинки күнү орус өкмөт башчысы Михаил Мишустин, Федерациялык комитеттин төрайымы Валентина Матвиенко жана мамлекеттик думанын төрагасы Вячеслав Володин менен жолукту. Андан сырткары Орусиялык ири бизнестин өкүлдөрү жана кыргызстандык мигранттар менен кездешти. Тараптардын аскердик коргоону кызматташтыгын улантуу жөнүндөгү келишим абдан маанилүү болду. Анын ичинде жакын арада С-300
зениттик ракеталык системалары жана учкучсуз чабуул жасоочу каражаттары менен камсыздоо да бар. Бул Кыргыз Республикасынын Евразиялык экономикалык биримдигинин жана жамааттык коопсуздук кызматташтык уюмунун тышкы чек араларынын коопсуздугун камсыз кылуудагы Орусиянын маанилүү салымы болуп калмакчы. Президент Садыр Жапаров Россиянын лидери Владимир Путинге кылыч белек кылды. Бул туурасында ал Российская газета гезитине берген маегинде билдиргенин өлкө башчынын маалымат кызматы жазды. Анда журналист Жапаровдун коноктор ар дайым кургол келбестигин эске салып, бул ирет кандай белек тартуулаганын сураган. Мен Россиянын президенти Владимир Путинге кооз кылыч белек кылдым. Ал кылыч Кыргызстандагы чебер усталардын колунан жасалган деп жооп берди Жапаров. Эске салсак, Жапаров башында турган Кыргыз делегациясы 24-25 февраль күндөрү Россияга жумушчу сапар менен барып келген. Баса, ШУМДУК инфо каналына катталган соң коңгуроону дагы басып иштетип койгонду унутпаңыздар. Эл чындыкты билсин.